Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Келгиле балдар, сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Ачык болсун көңүлүң, узун болсун өмүрүң. Жакшы окуп жүрүшүң, элге кошкон үлүшүң. Сабактын темасы арифметикалык аракет. Кошуу, кемитүү, барабар түшүнүктөрүн калыптандыруу. Бүгүнкү сабакта биз кошуу, кемитүү жана барабар белгилери менен таанышып, амалдарды аткарганга үйрөнөбүз. Кошуу жана кемитүү белгилери математикалык амал болуп саналат. Эң алгач эле кошуу белгиси менен таанышсак. Балдар, бул кошуу белгиси. Кошуу белгиси төмөндөгүдөй болуп жазылат. Эми кошуу белгисине мисалдарды карасак. Биринчи тарелкада 2 алма бар. Ал эми экинчи тарелкада 1 алма бар. Бардыгы канча алма бар? Бардыгын табуу үчүн биринчи тарелкадагы алмага экинчи тарелкадагы алманы кошобуз. Эми балдар, бардыгын бириктирип санайбыз. 1, 2, 3. Демек, бардыгы 3 алма бар. Дагы бир мисалды карап көрсөк. Сол колубузда 3 карандаш бар. Оң колубузда 2 карандаш бар. Бардыгы канча карандаш бар? Бардыгын табуу үчүн оң колубуздагы карандаштарга сол колубуздагы карандаштарды кошобуз. Эми балдар, бардыгын бириктирип санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Демек, бардыгы 5 карандаш бар. Эми ушул мисалдарды сандардын жардамы менен жазганга үйрөнөбүз. Биринчи мисалга көңүл бурсак. 2 алма кошуу 1 алма, жыйынтыгы 3 алма болгон болчу. Аны болсо сандардын жардамы менен төмөндөгүдөй кылып жазабыз. Демек, бардык эсептөөлөрдү аткарууда жыйынтык чыгаруу үчүн сөзсүз барабар белгиси колдонулат. Эми экинчи мисалга көңүл бурсак. 3 карандаш кошулган 2 карандаш, жыйынтыгы 5 карандаш болгон. Аны болсо сандардын жардамы менен төмөндөгүдөй кылып жазабыз. Балдар, төмөндөгү эсептерди дептерибизге жазып, карандаштын жардамы менен чыгарабыз. Эми кемитүү белгиси менен таанышсак. Балдар, бул кемитүү белгиси. Кемитүү белгиси төмөндөгүдөй болуп жазылат. Эми кемитүү белгисине мисалдарды карасак. Тарелкада 3 алма бар. Анын бирөөсүн Асан жеп койду. Тарелкада канча алма калды? Тарелкада канча алма калгандыгын табуу үчүн тарелкада турган алмадан 1 алманы алып таштайбыз. Эми балдар, калган алмаларды санайбыз. 1, 2. Демек, тарелкада 2 алма калды. Дагы бир мисалды карап көрсөк. Колубузда 5 карандаш бар. Анын экөөсүн актан алды. Колубузда канча карандаш калды? Колубузда калган карандашты табуу үчүн колубуздан 2 карандашты алып таштайбыз. Эми балдар, калган карандаштарды санайбыз. 1, 2, 3. Демек, колубузда 3 карандаш калды. Эми ушул мисалдарды сандардын жардамы менен жазганды үйрөнөбүз. Биринчи мисалга көңүл бурсак. 3 алмадан 1 алманы алсак, жыйынтыгында 2 алма калган. Аны болсо сандардын жардамы менен төмөндөгүдөй кылып жазабыз. 3 кемитүү 1 барабар 2. Эми экинчи мисалга көңүл бурсак. 5 карандаштан 2 карандашты алсак, жыйынтыгы 3 карандаш калган. Аны болсо сандардын жардамы менен төмөндөгүдөй кылып жазабыз. 5 кемитүү 2 барабар 3. Балдар, төмөндөгү эсептерди дептерибизге жазып, карандаштардын жардамы менен чыгарабыз. Темабызды бышыктоо үчүн белгилерди кайталап алсак. Бул кайсы белги? Азаматсыңар, бул кемитүү белгиси. А бул кайсы белги? Туура, бул барабар белгиси. А булчу? Азаматсыңар, бул кошуу белгиси.